Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Күнөзөк программасы. Күнөзөк программасы менен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн аңчылыкка тыюу салуу зыянбы деп аталган теманын алдында сөз кылмакчыбыз. Талкууну уюштуруу үчүн биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эмил Токтошов мырза жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Талант Турдумаматов мырза менен чогуу сөз кылмакчыбыз. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Биз анда ушул аңчылыкка тыюу салуу боюнча кечээнкү мыйзам долбоорунун өтпөй калышы туурасында сөз кылалык деп отурабыз. Кыргызстанда жаныбарлардын айрым түрлөрүнө аңчылык кылууга тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору кызуу талаш жаратты Жогорку Кеңеште, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Анан бул мыйзам долбооруна каршы чыккан тараптар эмнеликтен мындай кадамга барышты? Биз маселени ушундан баштайлык. Сиз дагы ушул долбоордун, мыйзам долбоорунун демилгечиси катары, баштоочусу катары сизге сөз берелик. 40 депутат элеңиздер, жалпы ошо демилгелеген. Анан жыйынтыгы эмне үчүн мындай болуп калды? Бул жаныбарларды аңчылыкка тыюу салуу мыйзам экинчи жолу алып чыгып атат Жогорку Кеңешке. Биринчи жолу 2017 жылы чыгып, анда бир 6 депутат эмгилеп чыкканбыз. Колдо кылынбай өтпөй алган. Мына 23 октябрда дагы биз 40 депутат эмгилеп, анын башында Экмат Журукбаевич Байпакбаев анан мен доклад кылып, ошо 23 октябрда Жогорку Кеңеш палатасына биз кең талкууладык. 4 сааттан ашык талкууладык. Катуу талаш тартышма болду, сын пикир болду. Эмне үчүн ушул мыйзам өтпөй келатат? Эмне үчүн тоскоолдуктар болуп атат буга? Мыйзамдын башынан эле айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарбасы бизде агенттик бар. Ошо агенттиктин астында аңчылык департаменти бар. Аңчылык департаменти азыркы биздеги Кыргызстандагы жалпы аңчылык боюнча лицензия бере турган, уруксат бере турган, аларга көзөмөл турган түздөн түз департамент. Булар башынан эле ошо агентство бизге ушу мыйзамга каршы чыгып келген. Булардын негиздемеси менен өкмөттөн бизге каршы бул мыйзам иштебейт деп корутунду келди. Анан булардын азыркы эгерде биз тыюу салып койсок, мораторий кылып койсок, браконьерлер көбөйөт, биз аны кайтарганга мынча акча керек деп, негизсиз бир 500 миллионго сомго 500 сомдон ашык сумманы жазып коюшкан. Аны көргөндө Минфин менен тигиде чочубайда ушунча акча керек турбайбы деп, негизинен каршы болуп, өкмөттүн каршы корунусу менен келди. Тармактык комитет алар менен макул болуп анан корутунду. Тармактык комитетте, агрардык комитетте каралган учурда агрардык комитетте 8 депутат талкууга катышкан. 8ден 4-төө каршы болгон, 4-төө макул болгон, мыйзам жактырган. Алар 2 чечим менен келген палатага. Бизде мына 2 чечим бар, жарымы каршы, жарымы колдоп атат. Эми палата өзүңөр биле деп. Анан көпчүлүк депутаттар өкмөт корутунду каршы бербесе деп, мүмкүн ошого да ошол жагын карашты, мүмкүн түшүнбөй, билбей калышты, ошондой себептер болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, бул эртеби кечпи бул мыйзам керек. Баары бир ушул мыйзамды кабыл алганга убакыт келет. Талант мырза, ушул 2020-2030 жылдарга карата ошо 10 жылдык мораторий эмнеси менен Кыргызстанга зыян болуп атат? Тарта турган зыяндар, чыгымдар тууралуу айтып бериңизчи, эмне үчүн? Бул мыйзам негизинде мыйзамды караш убакта биринчи регламенттин негизинде, бул өкмөт регламенти негизинде биз деген ошо министерство ведомстволор менен макулдашуу жөнөтөбүз. Ошо министерство ведомстволор макулдашуу жөнөтүлгөндө 20 министерство ведомство жөнөтүлгөн. Ошол жерден министерство экономикабыз бар, Минюст бар, улуттук илимий академиялар бар. Ошонун баары каршы беришкен. Бул себептен биринчиден себеби эмне экен? Себеп деген түшүндүргөн боюнча айта кетсек, бул улуттук илимий академиясы буга чейин өкмөттүн токтому чыккан. 2017 жылы 12 апрелде номер 214 ушул ача туяктуу жаныбарларга тыюу салуу боюнча. Ача туяктуу жаныбарларга бул жерге аркар кирген, тоо текеси, каман кирген,
элик кирген, алдан сырткары биз деген дагы уларды да кошконбуз да, баягы тоого чыгып улар атабыз деп тек атпасын деп. Улар да кошулган, ошонун негизинде 9 жылга бул жабылган. Баягы областка 3 жылда жабылат. Азыркы күндө ушу Талас областы менен Жалал Ата областына жабылып атат. Биринчи ошол болуп атат. Анан кийин экинчиде себеп деген бул жерде жанагы финансы жагы болгон. Үчүнчүдөн жанагы берилген фирмаларга бул 2013 жылы өкмөттүн токтому негизинде жобо чыгып, бул конкурс негизинде берилген бул фирмаларга. Ага чейин 13 жылга чейин 80ден ашык фирмалар болсо, ошонун кыскартылып отуруп 40 фирмасына жер бөлүнүп берилген. Ошонун сроктору бүтө элек деп 23 жылда бүтмөк. Ошо 23 жылда как раз 23 жыл келгенде бул көбүнчөсү көл менен нарында да жанагы өкмөттүн токтому негизинде ошондо 23 менен 26 жылга чейин нары менен көлдө жабылмак. Аңчылык менен шугулданган 40 компания жөнүндө айтып атасыз да. Бул деле көп эмеспи? Кыргызстан үчүн 40 компания канча жер бөлүп алышат? Бул 40 компаниядан айта кетсек, бизде деген ушул аңчы аянтыбыз Кыргызстан боюнча 14,5 миллиондон кичине көбүрөөк. Ошонун 6,5 миллиону бул азыркы күндө агенттикте бизде аңчы жерибиз болуп турат. Алдан сырткары жанагы 6дан ашык миллионубуз бул деген ушу аңчы чарбаларга бөлүнүп берилген да. Азыркы күндө бул 80ден караганда жакшы деп ойлойбуз. 40 анткени үчүн бардык жерге биздин эгерлерибиз жетишпейт. Ошол жерде алар баягы контроль деп коебуз, охрана деп койсо ошолор жүргүзүп, ошол жерлер бөлүнүп берилген да. Лицензия эмненин негизинде берилет? Лицензия кайсыга? Ушул аңчылык менен иш алып барган компанияларга дейбиз. Булардыкы деген биринчиден конкурс болгондо, бул конкурс болгондо мурда областтарда бөлүп берилчи, областта губернатор чечип берчи. Азыркы күндө жанагы токтом негизинде бул жерде комиссия түзүлөт. Комиссиянын составы 7 кишиден 11 кишиге чейин да. Бул жерде ошол аким өзү катышат, аким дагы өзү бар. Улуттук илимий академиядан өзүнчө жанагы НПО деп коебуз, НПОлор катышат. Ассоциациялар бар, аңчы ассоциациялар. Ошонун баары кошулуп, ушунун баары тең бияктан ошо конкурс негизинде чечилип берилет да. Конкурс негизинде чечилип бергенде алардыкы биринчиси требованиясы бул жерде бизнес план болот. 10 жылдыкка. 10 жылдыкка түзүп беришет, 10 жылдыкка түзүп бергенде ошонун ичинде баягы жыл-жылга бөлүнүп берилет. Ошонун негизинен иш алып барышат. Булардын жылдык кирешеси кандай? Деги эле ушул аңчылык тармагынан бизге түшүп аткан, мамлекеттик бюджетке түшүп аткан сумманы айтып бере аласызбы? Айтып бере алабыз. Суммасын быйылдан баштап, быйылкы жылдан баштап бир жылына бир 85-90 миллион сом түшөт да. Былтыр ушул 60-65 миллион болчу. Анткени үчүн былтыр биз жанагы Архар Марко Поло деп коюп атпайбыз кулжага. Ал деген бир бунун путевкасы деген 450 миң сом болчу. Былтыр 700 миңге көтөрдүк. Ошондо ошол 80-90 миллионду толтуруш үчүн канча жандык атылышы керек? Бул жерде жандык атылганда ошол кулжалары боюнча 80 кулжа, текелери боюнча, тотеке боюнча бир 310дой чет өлкөлүктөр атылат. Биздин жарандар аткандары бир 120-125 болот да. Ошондо бир чет өлкөдөн келген баягы чет өлкөдөгү аңчылардын бир саны 450 болот. Биздин өзүбүздүн жарандар боюнча жанагы путевкаларды алган кишилер эле. Маалымат барбы? Канча кайберем бар? Канча аркар кулжа бар бизде? Маалыматтар бар. Биз деген жыл сайын бул боюнча санак жүргүзүп турабыз. Азыркы күндө база данный деп койгонбуз. Жапай жаныбарлар боюнча базабыз бар. Онлайн режимде азыркы убакта сиздер карап да көрсөңүз болот. Алдан сырткары өзгөчө корголуп жаратылыш аймактар боюнча да базасын түзгөнбүз. Ошол базага киргенде ошол базага толугу менен маалыматтар түшөт. Мен айта кетсем, аркардын бизде 3 түрү бар. Бирөө баягы Марко Поло, бирөө Северцева деп коебуз. Бирөө Тяншанский да. Ошонун үчөөнүн Марко Полосуна уруксат берилет. Уруксат берилгенде бул Марко Полонун санын айтып кетсем, азыркы күндө бир санак боюнча 14,5 миң. Ошо Тяншанский деп коебуз, Тяншанский бир 4 миң. Анан жана Северцева, бул Северцева аябай аз калган, бул Баткен областында. Ошонун биригип баары бир 18,5-19 миң санак боюнча да. Ошонун бир азыркы лимитке берилгени 0,59 да, 0,5-10 берилет да, 1% эмес. Текендикин айта кетсек, текенин саны азыркы күндө бир 40 миңден үйдө. Текендики деген мурда лимиттер, бул жылга чейин 2013-14 жылдан баштап биз лимиттерди өтө кыскартып баштадык. Азыркы күндө лимит 700 башка эле текеге. Бирок 700 баштын ошол бир атылганы бир 450 атылат да. Эми мына айтылып аткан
Талант мырзанын айтып аткандарына макулсузбу? Бул сиздерге да ушундай маалымат бар беле? Коркунучу деле анча эмес го дейм. Же эмненин негизинде бул? Биз макул эмеспиз. Ошондуктан биз мыйзамды көтөрүп чыктык. Биз мыйзамды палатага жеткиргенге чейин биз 1,5 жыл эл аралык эксперттер менен, көз каранды эксперттер менен, экологдор менен баардын эсебин, расчетун алып, алар менен талдап, керек болсо биз коомдук парламенттик угут өткөзгөнбүз. Бүт Кыргызстандын бул бурчунан аңчыларды, ошо агенттик өкүлдөрүн, өкмөттөн баарын чакырып, талкуулап, бышырып бардыгын. Анан кийин биз комитетке алып келип караганбыз. Баарыбызга маалым, азыр чын эле мурда караганда саны азайып кетти. Бул жоголуп кетип аткан сейрдек кездешчү жаныбардын катарына кошулуп жоголуп атат. Биз 2016 мыйзам көтөрүп чыгып өтпөй калганда биз ошондо анда штрафты, айып пулду көтөрөсүңөр деп, биз айып пулду көтөргөндөн 2-3 эсе азайганын бир аз токтолуп, азыр токтолуп калды. Бирок биз мыйзамдын зарыл экенин билип, биз муну эмгилеп, биз алып чыктык. Бул айтып атпайбы, агенттин өкүлү былтыр 65 миллион түшкөн, быйыл 85 миллион сом түшөт. Биз акча таап атабыз, өкмөткө бюджетке түшөт деп. Бул мен азыр ачыктап айтып берейин. Былтыркын айталы 65 миллион түшсө, 65 миллионду булар ошо лицензия сатып, как услуга деп коет, агент акча таап, буну өздөрүнүн счетуна түшүп атат. Лицензия сатуудан гана түшкөн акчаны айтып атат. Түшүп атат. Ал акчалар бөлүнүп кетет. Биринчиден 40% кайра ошол фирмаларга бөлүп берет. 40%. 25% айылдык жергиликтүү кеңештерге бөлүнөт. 35% республикалык бюджетке түшөт дагы. Республика жерде биз бир эле эсеп бар да азыр. Бюджеттик кодекстин негизинде бир да эсеп болуп калган. Бирок ал жерге түшкөндөн кийин булар кайра ал акчаны кайра чыгарып кетет. Булар МИФинден булар агенттик тапкан акчасы өздөрү бюджетке бул пландаганда бул акча кирбейт. Бул кошумча услуга катары тапкан акча. Булар кайра кат жазып, биз өзүбүз акчабызды таптык, буну бериле дегенден кайра спецсчеттен кайра чыгып кетет. Ал акчаны агенттик өздөрү ушу командировкага, ремонтуна, машина тияктарга өздөрү колдонот. Агенттик өзү колдонот. Негизинен Кыргызстанды ушу өнүктүрүүчүн же социалдык объекттерге же бир нерсеге эч кандай пайдасы жок. Бир тиын пайдасы жок. Өздөрү алып кетет. Андан кийин 25% макул айылдык кеңештерге айыл өкмөт өтүшөт экен, алар 40%-ин биз ушу 2016-да салышып кетип 40%-ин кайра эмне өзүңөргө бересиңер деп. Бул 40% жана лицензиядан түшкөн акчанын 40%-ин кайра ушул фирмаларга ким канча лицензия утуп алса, ошого карап бөлүп беришет. Өздөрүнө кайра. Талант мырзадан тактай кетеличи, ушундайбы? Чын эле иш ыргаты? Бул жерде ушундай, бул мыйзам менен бекиген. Бул мыйзам биринчи түзүлүп атканда бул жерде именно ошо анчы боюнча болуп аткандан кийин, анчылардыкы болуп аткандан кийин бул жерде ошо 40% көтөрүшкөн да. Бул себеп деген эмне себептен болот? Бул себеп деген биринчиден мурда деген бул 2000-жылдары бир кулжаны атыш үчүн 1300 сом төлөчү. Текени атыш үчүн 300 сом төлөчү. Алдан кийин уже 2005-2008 жылдары бул акчасын көтөргөнбүз да, көтөрүп отуруп 2014-жылы бул 450 миң болду да. 450 миң болгондо ошондо 40%ды ушуга кайра которуп берүү депчи. Эмне себептен? Анткени үчүн булар деген фирмалар, ошолор эле анчы фирмалары келип, бул клиент алып келиш. Өзүнчө барып ошол жака барып келишим түзүп келиш керек. Бир жака барып выставка кылыш керек. Ал өзүбүз таап келип атабыз, өзүбүз таап келгенден кийин ошол жактан бизге дагы баягы өзүбүздү кайтаруу жерибизге, ошол жака акчаларды бөлүп берүү жагына, жанагы биотехникалык охранный мероприятиясы ошого бөлүп бергенге де ошо 40% болгон да. Ал убакта деген 450 миң, анан текеники аз болчу. Азыркы күндө биздики деген 700 миңге көтөргөндөн кийин былтыр ушул токтомду кайра өзгөртүп киргизсекпи деп атканбыз. Баягы айыл өкмөттөргө 25% эмес 25%дан өйдө кылсакпы, фирмаларга баягы 40% эмес 20% кылсакпы деп ошонун баарын каралып аткан. Азыркы күндө токтом иштеп баштаганбыз, бирок азыркы күндө ушул түшкөн акчанын баары тең, азыркы мыйзам даярдалып, ушунун баары тең өкмөткө түшмөй болду да. Өкмөткө эмес, ошо жергиликтүү
администрацияга жанагы айыл өкмөттөргө. 80 фирманын санын 40ка түшүрдүк деп атпайсыздарбы? Анан алардын андан аркы көзөмөлү кандай болуп атат? Балким дагы деле мындай көмүскө иш алып барып аткан жокпуш? Жабылды деген фирмалар. Бул жерде деген баягы 2 фирма, 3 фирманын жерин кошуп, бир фирма конкурстан уткан фирмаларга ал жерге биз деген азыр келишим негизинде бир 10%дан 30%га чейин баягы тихий зона кылыш керек да. Тихий зона деп баягы миграция болот, тутуа болот. Ошо кылып келишим түзүп, жайыт комитеттерин түзөсүңөр деген ошону келишимге киргизип атабыз. Киргизгенбиз да уже. Ошол жерде болот. Анан кийин экинчиден булардыкы деген келишимге түзгөндө 2 же 3 жолу жерден браконьерство болсо, жерин толугу менен алып алабыз деген мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошол алабыз. Ошол үчүн азыркы себепте булардыкы биринчиден акчасы кымбат болуп аткандан, келип аткан клиенттер болуп аткандан, ушул менен иш алып барып аткандан кийин булар деген бул жака рисковать этпейт болуш керек деп ойлойбуз да. Эми Нурзат, ушу коллегаңыз Иса Өмүркулов айтып атпайбы? Туризмге зыяны тиет деп. Чын эле туризмге зыян тийеби? Туризмге зыян тиет деп айтты. Мен тескерисинче айтат элем. Эгерде биз ушу тыюу салып аңчылыкка, биз аңчылыкка тыюу салып, биз келе турган туристтерди башка нукка, башка жолго бурсак, ушул азыр аңчылыкка караганда 10 эсе көп келише түшүнбөк. Себеби азыр бизге мына 5-6 жыл болуп калды, бизге туристтер келип атат чет өлкөдөн. Ошол Кыргызстанды тоосунда жашаган жапай жаныбарларды көрөбүз деп келип, дүрү менен көрүп, сөткө тартып, аларды реклама кылып, биз Кыргызстандан көрүп атабыз деп акча таштап кетип атат. Анализ жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Ошондой жол менен түшкөн каражат менен, атуу менен, жолу менен түшкөн каражаттын кайсынысы өйдө болчудай экен? Эми жанагы турист деген бул аңчылык кылган туристтер, алар Накталай акчалар. Бир жылда 70 башка алат лицензия сатып атат. 80 башка. Демек 80 киши келет. 80 киши келип, бир кишиге бир эле атууга улуксатпы? 80 башка, демек 80 турист келет. Же экиден болсо деле, мүмкүн адан азыраак келиши мүмкүн. 80 киши келип, $10,000 сатып алып лицензияны. Ал жаратылышты көрөйүн деп, ошол кооздукту жаратылышты көрөйүн, ошону суктанып башка жакка мактанайын, сөт тартайын деген туристтердин саны жок азыр. Бирок келип атат, саны жок. Бирок азыр Кыргызстанга ушундай кетти 2-3 жылдан бери. Бирок келип атат. Келип сөткө түшүп, тартып деген туристтер көп. Эгерде биз ошол тыюу салып, ушуну дагы көбөйтсөк, бугу маралдарды, арка кужаларды, тоо теке эчкилерди көбөйтсөк, эликтерди. Келерине шек жок, сөзсүз келет. Бул мыйзам долбоорун өтүүгө көптөн бери өтпөй келатпайбы? Дагы деле мына азыр өтө албай турат. Буга каршы бир коррупциялык схема иштеп атабы? Мына бир $5 миллион таратыптыр депутаттарга дегенде имиштер чыгып кетти. Мунун канчалык чындыгы бар? Аны мен уккан жокмун. Коррупциялык иштер бул агенттиктин ичинде бар. Ушул агенттиктин ичинде аңчылык департаментинин ичинде коррупция бар. Мисалы мына жанагы коррупция болушу мүмкүн. Түшкөн акчаны 40%-ин фирмаларга кырып берип атпайбызбы? Өзүнө кайра. Алардан сурайсың да эмне кылып атасың деп. Алар тоо башындагы кийиктерди, ошо биздин кайбирендерди ооруп калса дарылайбыз, туз себебиз, анан ачык калса тоют беребиз деген ушундай. Анан корuyбуз деген негизде акчаны алып атат кайра. Мына мен айылда өскөм, сиз айылда өсөңүз керек. Сиз уктуңуз беле? Тоо башына кийикти дарылаганды, же туз сепкенди. Талант мырза, ошо тоют маселесин Талант мырзадан сурайлык. Коррупция деген бул жерде акча бөлүнөт, ошондо бир канча миллион сом бөлүнгөндө, анан санап көрүңүзчү. Ошол канча тоого ким алып чыкты экен тоютту, же бутусунуп калган, же ооруп калганда кандай дарылады экен. Буну коррупция деген коррупция ошо жатпайбы? Талант мырза жооп берсин эми бул сөзгө. Бул жерде акча бөлүнгөн негизинде план түзүлөт. Бетекчине жүргүзгөн боюнчачы. План түзүлгөндөн кийин ошол план негизинде булар иш алып барышат да. Мисалы, охрана деп коебуз, жанагы эле жырткычтарды жок кылуу боюнча, карышкыларды атуу боюнча. Алдан кийин карышкыларды кошпоңуз. Карышкыл башка программа, карышка мамлекет акча бул жанагы жок, негизи айтып атам да, жанагы кеткен 40%-ти сиз акча берип атасыңар да. Ошону айтып бериңиз. Мен айтып берем азыр. Ошо эмнеге колдонушат? Биотехния боюнча
мероприятиябыз көп. Ошо колдонушат. Булар деген колдонгондон кийин, биз акча бөлүнгөндөн кийин, буларды счетко түшкөндөн кийин счеттон которулат да. Счетко түшкөндөн кийин ошол быйылкы жылдын да сезон башталганга чейин ошол жакта текшерүү жүрөт да. Бул текшерүү жүргөндө агенттин биздин специалисттер ошол аймактарда ошол анчы аянттарына барабыз. Бул жерде биздин агенттиктен киши барат. Ошондой эле мамлекеттик инспекциясы бар, экологический инспекция бар. Ошондой эле жанакы райондордо акимияттан зам акимдери барышат, же ошол жакта специалисттер болот, ошо менен барып толугу менен текшерилет да. Бул жерде ошо текшерүүлөрдүн негизинде акты жазылат да. Акты жазылгандан кийин ошол акчалары боюнча бизде счетный палата келип текшергенде чогулушларда ошо текшерилет. Потому что бул деген өкмөттөн софинансирование болуп акча алып аткандан кийин ошонун негизинде текшерилет кайра. Ошонун баары тең баягы жасаган чөптөрү, тог алып барган чөптөрүн деп коелу. Жанакы тузду атпайбызбы? Туздардын баарын саланистери бар, саланистердин баарын чыгып көрөбүз. Номерин коюлуп коюлат, ошо картасына түшөт, ошонун баары текшерилет. Бул жерденчи. Бул жерде өздөрүнүн аттарына бери алып барат, аттарына дагы чыгын кеткендер болот. Бул жерде жанакы айтып кетип атпайбызбы? 40% деп, ошондо 60 миллиондон 40% кеткенде, бул кээ бир фирмалар бар. Кээ бир фирмаларга 1-2 эле клиент келет да. 1-2 эле клиент келет, 1-2 клиент келгенден акча аябас түшөт. Ал деген баягы чыгып келген бензинден бери санайт, ошол жака көмүр алып барганын санайт, отун алып барганын санайт, ошол жакта жашаган эгерин санайт, кээ эгерлерге акчасын төлөп берет. Ошонун баарын тең счетный палатада келгенде ошондо толугу менен текшерилет да. Жапайы жаныбарлар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мына чөп маселесин айталы да, эмне чөп алып барасыздар? Кантип жеткиресиздер? Тоонун башындагы жаныбарларга кантип тузду жеткиресиздер? Бул жерде тузду ошо тонналап эсеп счету чыгабы? Кандай болот? Тонналап алып чыгышат. Эми тонналап чыкканда булар деген баягы тоого жүрө турган чоң машиналарды ошол менен келишим түшсө келишим кылат. Келөрүнүн өздөрүнүн машина бар. Ошонун баары тең путевкасынын баары тең, ошо счеттордун баары тең тиркелип отчет берилет булар. Бизге да келип отчет берип турушат. Алдан сырткары счетный палата келгенде текшергенде ага да берип турушат да, баарын толук жагынан алжангырылышат. Ал ошол чөптү жеп атканы, ошол тузду пайдаланып аткан, пайдасын көрүп аткан жаныбарлар жөнүндө мындай кандай көзөмөл жүрөт? Кантип билесиздер? Ал баарыңар мисалы үчүн бир тоого тузду төктүңөр, чөптү төктүңөр, кеттиңиздер. Анан ал жерде видео байкоо барбы? Эми кантип көрөсүздөр? Бул жерден байкоолгондо ошол жерден төккөндөн кийин жана биз текшеребиз деп атпайбызбы? Эгерлары төккөн жерлер, биотехника жүргүзгөн жерлерин өзүбүз барып көзөмөл кылабыз. Биздин эгерларыбыз жанакы тур болуп атканда бизден бир эгер катышат. Бул эгер катышканда булар деген баягы тур болгондо эң карысын атышат, эң мүйүзү чоң атат. Тоого чыкканда ошондо дагы биздин эгерларыбыз дагы бирде чыкканда ошолор текшере түшүшөт да. Барбы туз, жокпу туз болбосо аны баары тең жазып актировать этебиз да. Анын баары контролдолуп турат. Ал жерге камера койгондо азыркы күндө фотоловушкаларды уже ала башташты фирмалар. Көп жерге кое баштады. Анткени үчүн жанагы Илбирс боюнча программасы боюнча иштеп атпайбызбы? Ошол боюнча да баягы көп фирмалар иште Илбирс бар дейт. Илбирсти көрүш татылды. Ошого карата ошондойлорду алат деп атабыз. Браконьерге каршы кылып коюп атышат. Ошонун баарын коюшат. Ошол баягы саланистер жактар коюп коюп, ошолорго сүрөткө түшкөндөр да бар. Илбирс деп калдыңыз. Ошол илбирстерди коргоо деп бизде да жакында иш-чара өтүп, шаардын ичинде көчөлөрдөн марафон өткөрүп, спикерибиз баш болуп чуркап, бир жакшы демилге кылгандай болду. Бирок ал аракет менен ушул илбирстердин тамагына кол салып атабыз да, туурабы? Биз ошол илбирстерди коргоого алыш үчүн алардын азыктары менен азыктарына да кам көрүп, мындай бир тең салмактуулукту сакташыбыз керек беле? Ооба. Биз Кыргызстан ак илбирстин мекени, бизде ак илбирс бар деп дүйнөлүк аренага мактанып марафон өткөзүп атабыз. 2-3 жылда бирден бул жерде чоң дүйнөлүк чогулуш болот. Ал жерден өкмөттүн өкүлдөрү чоң бизнесмендер бар, бул жерден көкүрөгүн кагып аябай мактанышат. Биз ак илбирсти көбөйтүп атабыз, биз көбөйөт деп. Ак илбирстин тамагы, тоюту ушул кайберендер болот. Кудайым ушуна жараткан, бирин-бирин жеп, бирин-бирин жашоо улансын деп жараткан. Бул өкмөт өкүлү аз айтып кетпедиби? Сырттан келген аңчылар карап туруп, карыганын эски мындай ооруп калганын атат деп, же мүйүзү чоңун деп. Ооруп калган мүйүзү чоң атат. Андай эмес. Булар келгенде ошол эле туура, булар мүйүзү чоңдугун олжолоп деп трофейни алышайын, олжолушун атат, мүйүзү чоңун атышат. Мүйүзү чоңдор орто жаш болушу мүмкүн, же тукум улоочу болушу мүмкүн. Сөз эле карыган эмес, булар карап тандап эң чоңун атат. Бул тукум улоочусу.
Карыгандары, жанагы ооргандары Илбириске, Агылбириске да башка биздин жапа жандарга бул тоюз болот. Ошондуктан биз биринчи ошо Агылбиристе ушундай биз биздин кыргыздын символ катары көрүп атпайбызбы, кыргызстандын символу Агылбирис деп. Анан ушинтип айтып жүрүп биз өзү мыйзамды кабыл албасак, алардын тойтун камына албасак, анан айткан сөзү жөнүндө эмнеге айтып, эмнеге мактап жүрөбүз. Ушуга эгерде сиз айтып аткан жанагы эң картаңы, эң улуусу деп атпайсызбы, ошол нормадагы мисалы жандыкты эмес, тескерисинче ургачсын же андан жашыраагын талаптагыдай эмесин атып алган учурлар болуп калса, кандай жол менен чечилет? Бул жерде дагы болот, анткени баягы чоң текен атам деп текен артында башкасы жатып теке тийип калышы мүмкүн да. Анда болуп калса баягы биз деген ушу токтом кошуна алып киргизгенбиз, баягы жаныбарды ата электе акчасын төлөп атпай болчу. Мисалы жанагы текеге 100 миң төлөйт. 100 миң төлөгөндөн кийин ошол жерде бала катышат обязательно. Биздин балдар катышып атпай. Ошол башка жаныбарды атып алса, ал чанда эле болот да, анда чанда болушу мүмкүн. Чанда болуп калса, ошол жерден актировать этип, ошол ата турган баш атылды деп толтурат протоколду. Толтурулгандан кийин бүттү, бул ошол баш үчүн төлөнүп калган. Сиздер жанында биздин бала жүрөт деп атпайсыздарбы? Ал бала балким өзүнүн кызыкчылыгына иштеп кетиши мүмкүн эмеспи? Балким эки дагы бир ашыкча атып дегендей. Бул жерде да ушундай сөздөр көп жерде болот. Көп кишиге баягы тоодо жүрсө, тоодо эч ким жок болсо, контролдоп жүрсө, зарплатасы аз болсо, ал бала тоого баргандан кийин $100, $200 берип коюшу мүмкүн деп да айтышат баары тегичи. Бул жерден деген аз тоого барганда баягы баарына тең, баягы 100% тең баары ушундай деп мен айта албайм. Анткени мен да эгер болуш дегем, мен да акат болуш дегем. Ушу тоого барганда баягы кыргыздын намысы үчүн да чыгасың да кебиште. Ошо тоонун үстүнө чыгып бирди аттырайын деп. Инспекция болуп аткандай. Потому что деген ал жерге чыкканга чейин бул баягы антчы келатканда жана контроль жок болуп калат, регистрация жок деп атпайбы? Бул аэропортко түшкөнгө чейин, бияка келгенге чейин ошону деген мылтык уруксатын алганда МВДдан уруксат алынат. Ошол чыкканда сырт өрөөндөрүнө чыгат да, Жети Өгүз болобу же болсо бул Нарын областында ошонун баарын сырт өрөөндө чыгып атканда бул жерде баягы погранзонага өтөт. Погранзонага чейин өткөнгө чейин булар деген биздин ГКМБдан погранзонадан уруксат алат. Ошонун баары регистрация болот да. Ошолдон чыгат. Ошондон кийин чыккандан кийин биздин мамлекеттик жана инспекция деп атабыз. Ал түн болобу, күн болобу, алардын текшерген укугу бар. Ошолор текшерип да калышы мүмкүн. Алдан сырткары жанакынды атканда бул жерде мен бир 99% мен айта алам да, булар деген андайга барышпайт депчи. кепилдик берет экенсиз да? Мен айтып атпаймынбы? Бир-эки жөнү бере албашы мүмкүн, бирок 90%-тен ашык мен берем. Кепилдик бере алам. Бир-эки бар ушуну болот. 1-2-3 деген бере албай калышыбыз мүмкүн дегендин арты деле ошолго жакын сиздер. Мындай да Азамат. Жанакында болуп калышы мүмкүн. Тоого чыкканда көп эле биз кыргыздар кийикке чыгып жүрүшөт. Бул деген эң тоонун башында булар мекендешет. Чыкканда ал жака бир күндүк, 2 күндүк атайын ат менен даярданып чыгышат. Ага баары эле чыга бербейт. Чыккандан кийин бул фирмалар бөлүп алган да жердин баарын Кыргызстан. Бул менин территориям, бул сеники деп. Эч кимди киргизбейт, айлыктарды киргизбейт, бирөөнү киргизбейт, өзлөрү кайтарышат. Жа турист алып келишип, тоонун башынан чыгып, аркалык атканда мен ишенбейм мен. Маселе ошондо болот болбу? Ошо бөлдүрүп алган аймактын ичинде эмне болот атканын билбейт. Бирөөнү атып келгенде мен ишенбейм. Чыккандан кийин 10 да атат ал. Жанында жүргөндө айылдык балдарды ошол жадымшаны эстип алат. 15 бала, 10 бала ар дайым коштоп жүрөт. Анын ичинде ошо эгер дегенинизде бар, корукчу өзү 5 миң сом алса, айдап жылдап айлыгын анда 5 миң сом дубагын албайт. Анага ким кепилдик берет? Аны атса унчукпай кой, мен айтпайын деп. Эч ким кепилдик бербейт биринчиден. Экинчиден аяга чыккандан кийин канча атканды эч ким билбейт. Удай билет, эч ким билбейт аны. 160 эгердин маянасы жөнүндө сөз кылды. Ошо техникалык базасын кармап туруш үчүн ошо 10 жыл ичинде 493 миллион сом кетет деп атпайсызбы? Бул мындай. Биз агенттиктен суроо бергенбиз да. Ушул бир мыйзам кабыл алып, мораторий койсок, силер кайтара аласыңарбы десек, эгерде бизге акча бөлүп берсеңер, эгерде корукчуну көбөйтсө, корукчуну биз кайтара алабыз деди. Канча силер корукчу керек десеп, 160 корукчу болсо, биз кайтарабыз деп барат. Анда биз мыйзамды колдойбуз. Анда жабалдагы бизге корукчу бөлүп берилди, акчасын бөлүп берилди.
Корутчунун акчасы 5000 сом. 160ка 5000ден көбөйтсөңүз 9 миллион 500 миң кетет бир жылда. Ошону 10 миллион экен 10 жылга көбөйтсөңүз 100 миллион болот. 100 миллион. Урматтуу коноктор, сиздер бүгүн убактыңыздарды бөлүп бизге келип ушул белгиленген темабызга ылайык сүйлөп бергениңиздерге, өзүңүздөрдүн оюңуздарды ортого салганыңыздарга чоң рахмат. Биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эмил Токтошев агабыз жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Талант Турдуматов мырзалар болушту. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта калыңыздар.